Assalamu alaikum урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү. Кутмандуу күнүңүздөр менен. Кой сүйүүчүлөр, бүгүн биз силерге сатыла турган койлорду көрсөтүп беребиз. Учурда биз Чүй облусунун Аламүдүн районуна караштуу Кой Таш айылына келдик. Мына ушул койлор сатылат буйруса. Кызыккандар бир короо кой алыңыздар. Мына фермер агабыз бардык коюн сатып атат. Бүгүн биз силерге биринчи мына ушул ургач койлорду көрсөтүп беребиз. Ургачылар да сатылат, ургач эркек козу кочкорлору да сатылат. Арасында жаш ургач козулары бар мыналардын ичинде. Анан чоң кочкорлор дагы бар. Кыскасы распродажа. Бүт баары сатылат. Ким кой алам десе, Кой Ташка келе бериңиздер. Келип туруп мына ушул агабызга чалсаңыздар, дайым үйүндө болот. Ушу койлор үйүндө турат, көрсөтөт. Көпчүлүк уже кочкордон токтоп бүткөн. Тетигине бир кочкор жүрөт. Ошо кочкордон линиясы широкий. Кочкор учурда 6 жашта, ошол кочкор дагы сатылат. Мындайча айтканда, жашы өлө дающий жашка келип калыптыр, Мына кочкордун формасы, куйруктары өтө сонун. Короого кайтып кирип кетип атат. Мен азыр артынан барам дагы бир рет көрсөтөм. Бери айдап жибериңчи. Бул койлордун 8 башы жашы чоң койлор, 8 баш ичинде жүрөт. Мисалы үчүн мына бирөөсү тетиги башын көтөргөн кара кой. Калган мыногу 25 баш кой бар, андан сырткары 8өдөн сырткары. 25 баш ургач койлор, бир кочкордун кыздары түбү бир короодон чыккан, мындайча айтканда энелери башка болсо да бир короодон чыккан койлор. Булар бирди тууган, экинчиси кайтып бооз. Мына биринчи козулар мына кетип атат арасында. Мына ушулар 4 тиштен 6 тишке угуп аткан мезгил. Кээ бирлери 6 тиш, кээ бирлери 4 тиш. Бирок жазга барып бүт бар толук 6 тиш болот. Мындайча айтканда булар жаш мезгилинде ушул 25 кой бир короодон келген. Бир кочкордун кыздары, бир короо. Да кайда бериң? Аз балаларын айтам. Мо кичинекей ургачылар канчо? 4 кичинекей ургач козулар бар экен. Ушулардын ургач козулары. Ал эми бул койлордун баалары тандамайга 50 000 сом. Каалаганыңыздарды келип 50 000ге ушул ургачынын любой аттуусун алып кетсеңиздер болот. Анан оптум алам, карасын алам, слабыйран алам, жаксын алам десеңиздер, анда өзүңүздөр сүйлөшөсүздөр. Мына ушул жерге келип көрсөңүздөр болот. Сатылат ушунун баары. Азыр биз кочкорлорду алып чыгабыз. Мына бул кочкор дайым ушул короодо жүргөн, тууйн деп калганы бар, качелеги бар, жакында качканы бар. Кыскасы кочкор булардан бөлүнгөн эмес. Демек андай түшүндүңүздөр, Мындай жаш козу кочкорчиктер бар. Ушулардын эркек балдары. Булар дагы сатылат. Тандамайга 20 000 сомдон экен. Дагы сүйлөшөсүздөр. Булар жанагы койлордун балдары. Булардын атасы да жанагы кочкор, широкий деген. Ушулардын жаш козулары, кеч туулган козу кочкорлор экен. Көрдүңүздөрбү? Жаш. 20 000 сомдон ушулар тандап, анан дагы содалашып алып кетсеңиздер болот экен буйруса. Көрдүңүздөрбү? Жаш козу кочкорлор. Ушулар сатылат. Кызыккандар байланышып көрүңүздөр. Бул жерде бир 15 чакты бар экен. Оптум башкача багада сүйлөшүп алсаңыздар да болсо керек. Оп. Мыногу болсо чоң кочкорлор. Бул жерде 13 баш бар. Бир кара кочкор, жаш чоң кочкор. Калганы болсо 1 жаш 8 айлыктар, тагыраак айтканда 2 тиш, жакында 4 тишке өтө турган кочкорлор. Мына ушул кочкорлор туугандар. Көрүп атасыздарбы? Ушулар дагы сатылат. Булардын баасы 60 000 сомдон экен. Муну дагы кандай аласыздар, өзүңүздөр карап кочкорго жараша содалашып алсаңыздар болот. Мына ушул кочкорлор. Булардын линиясы ар кандай. Туугандар, мына көрдүңүздөр, бери киргиздик. Мына койлорду көрсөттүк, жаш козуларды, чоң кочкорлорду көрсөттүк. Мына широкийдин баласы деген дагы бир койлордун ичинен көрсөтүп коелу. Койду алсаңыздар, мына ушул кочкордон туулат экен бүт баары. Мына ушул кочкор да сатылат. Мунун баасы 150 000 сом. Дагы сүйлөшөсүздөр. Куйруктары чөткий кочкор экен. Линия широкий дедик. Анан дагы бир нерсе бар экен. Мына ушул жокорку зонада жашасаңыздар, Сөөлжан, Калифорния сөөлжаны бар экен. Ол жерде багылып атыптыр. Мына
шлангадан суу агып турат. Мыналар 1 ай мурун салынгандар экен. Анан дагы көбүрөөк желгени бар экен, жаңы салынып атканы бар экен. Значит, кандай кааласаңыздар, гумуска, объемго сүйлөшсөңүздөр, могу коронун ичинде азыр экөөсү жатат. Тетиги арт жакта бар. Могу үйдүн алды жагында дагы бар. Кыскасы, бир аз объем көбүрөөк. Алам дегендерге мына ушуларга алып кааласаңыздар, сиздер сөөлжан багам десеңиздер, келип 30 сомдон ушуну килограммын алып кетсеңиздер болот. Анан кийин мисалы ушул кыш чыккыча мына ушул кык өтө сонун болот. Кыкчы. Ушуну да ма гумус кылып бер деп алдын ала бир договор кылып, акчасын берип, мындайча айтканда перетоплата кылып содалашсаңыздар дагы болот. Анан бул гумустун өзгөчөлүгү өтө күчтүү гумус. Анткени койдуку өтө күчтүү болот, билесиздер. Койдукуну сөөлжан дагы кырыныраак жейт. Жалаң баары койдуку да, гумус. Азыр могул жактан да ачып көрсөтөм мен сиздерге. Өзү могу салынганына 1-2 ай болгондордун алыш керек. Сөөлжан баккандар көбү билет. Мынагы свежий көңгө булар жейт, сөөлжандар семирет, күчтүү болот, анан тез уруктайт. Гумус болуп калгандан алсаңыздар, бир минусу бар эми. Койдуку көрүңүздөр, эмне деген коргоолдор. Мына, ана. Сөөлжандар өтө семиз. Семиздиги мына жоон болот, анан өлө жупташып атыптыр, белдеринде мону тоголок бар. Булар эртең ушунчалык могун сиздер алышыңыздар керек. Эгер уруктукка сөөлжан алсаңыздар, мына ушул пруттан алсаңыздар, мына ушул. Прут дейм, мына ушул катардан алсаңыздар, муногу азыр өлө тукумдап аткан мезгил. Ушунчалык тез көбөйөт мына быжырап. Көрдүңүздөр? Мына. Өлө быжырап тез көбөйө турган мезгил. Мына азыр эң пик мезгил экен. 1 ай ичинде ушуларды алып, сиздер дагы сөөлжан көбөйтүңүздөр мына. Өтө семиз, бүт баары туй турган мезгилде турат экен. Сөөлжан баккандар жакшы билет. Комментарийге кошумчалап кетиңиздер. Эми гумусунун килограммын канчадан аласыздар билбедим эми. Сураштырып көрөсүздөр, элдер дүң канчадан, майдалап канчадан алып атыптыр. Ошол сыңары бул жерде ушундай катар көбүрөөк, мондай. Гумуска десеңиздер дагы договор кылсаңыздар болот экен. Бул жакта малинага жерге иштетем десеңиздер, аз өтө сонун, билесиздер.